Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде 29 августка алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Аны менен мен Болотбекова Асель тааныштырмакчымын. Жогорку кеңеш 1 сентябрда ишин улантат. Мугалимдердин бүткүл республикалык конференциясы өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясынын документин кабыл алган жок. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 1 сентябрда 6 чакырылыштагы жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылып, парламент жайкы эс алуудан кийин ишин баштайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы маалымдады. 30 июнда 6 чакырылыштагы жогорку кеңештин 7 сессиясы ишин аяктаган. Анын алдында 30 июндагы кезексиз сессиясында парламент төрагасы Дастанбек Жумабековдун билдиргенине караганда, бул сессияда парламент 136 мыйзам, 614 токтом кабыл алды. Жогорку кеңештин регламентине ылайык, депутаттар 1 июлдан тартып өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында алар эмгек өргүүсүнө чыгышат. Белгилей кетсек, 2020 жылы парламенттин эс алуусу пандемиянын күчөп турган учуруна туш болду. Жыйырма 8 августта Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан саясий партиясынын документтерин кабыл алган жок. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арыз менен кайрылууга ниеттенип жаткандыктан, мыйзам боюнча документтерди кабыл алуудан баш тартууга укугу бар. Тилекке каршы соттун чечимин Борбор шайлоо комиссия аткаруудан баш тартты. Бул өтө мындай одоно мыйзам бузуу деп айтсак болот. Анткени эгерде жогорку сотко кайрылабыз деген ниети болгон күнү дагы соттун чечими аткарууга тийиш. 15-жылкы шайлоодо, 10-жылкы шайлоодо, президенттик шайлоолордо ушул добуштарды сатып алуу аракеттери болгон. Бул түздөн түз шайлоо процессине таасир эте турган жагдайлар. Бул добушту сатып алуу бул керек болсо кылмыш болуп эсептелет. Ошондо дагы Борбор шайлоо комиссия ушул бүгүнкү курамы менен эскертүү гана берген. Мыйзамсыз үгүт иштери жүргүзүлгөнү аныкталып, каржы фондунан тышкары акча каражаттар бөлүнгөн учурларда дагы Борбор шайлоо комиссия болгону эскертүү берген. Ал эми техникалык бир катанын арты менен үгүт иштери баштала электе, ал эч убакта эч бир башка партиялардын кызыкчылыгына таасир этпей турган жагдай да. Ошого карабастан Борбор шайлоо комиссиясы бизди каттабай койду. Эске салсак, буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес экендигин жана жакын арада кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылаарын маалымдаган. Жогорку кеңештин бош турган 3 мандаты Кыргызстан партиясынан Койчуманов Мейримбек Нурбековичке, Өнүгүү прогресс партиясынан Турдуманбетов Осмон Жолдошбекович менен Сырдыбаев Нурлан Муратбаевичке тийди. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы бүгүн 28 августтагы өз жыйналышында Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынын, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жунус уулу Алтынбектин жана Кыргызстан парламенттик фракциясынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Төлөнов Данияр Эрмековичтин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу жөнүндө токтом кабыл алган. Ал эми 24 августта БШК Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалидиновдун ыйгарым укуктарын токтоткон болчу. Буга алардын ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө келип түшкөн жеке арыздары себеп болгон. Республикалык штабтын билдиргенине ылайык, Кыргызстанда COVID-19 илдетин жугузгандардын жалпы саны 43.712-ге жетти. Өткөн суткада коронавирусту 247 бейтап жеңсе, кайра 125 адам аны илештирип алды. Бир сутка ичинде COVID-19 катталган жаңы учурлар: Бишкекте 30, Ош шаарында 2, Ош облусунда 12, Баткен аймагында 22, Жалал Абадта 31, Нарын облусунда 1, Талас жергесинде 6 учур, Чүй өрөөнүндө 8, ал эми Ысык Көл облусунда 13 учур катталган.
Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жалпы Европалык комиссиясынын мүчөсү болду. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду кабарлады. Маалыматка ылайык 26 августта Отунбаева Пан-Европа комиссиясынын ден соолук жана туруктуу өнүгүү иш-чарасына онлайн форматта катышып жатып, саламаттык сактоо жаатында бир катар маселелерди эксперттер менен бирге талкуулаган. Комиссиянын максаты пандемиянын шартында саясаттын артыкчылыктуу багыттарын кайра карап чыгуу. Бишкек шаарындагы кинотеатр ээлери 2 сентябрдан тарта иштөөгө уруксат берүүнү бийликтен өтүнүштү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын кинематография департаментинин сайтында айтылат. Мекеме кинотеатр ээлеринин премьер-министр Кубатбек Бороновго, экономика министри Санжар Муканбетовго, саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовго жана Бишкек мэри Азиз Суракматовго жасаган кайрылуусун жарыялаган. Киночулар март айындагы карантиндик чектөөлөргө чейин эле жумуштарды токтогону билдиришкен. Бул аталган тармактагы бизнеске жана андагы кызматкерлердин жашоо турмушуна кыйынчылык жаратканы, миңдей киши жумушсуз калганы жана кинотеатр ээлеринин көпчүлүгү карантин убагында да токтотулбаган насыялары үчүн пайыздарды төлөп келишет. Кино бизнесинин өкүлдөрү көпчүлүк өлкөлөрдө кинотеатрлардын иши жанданганын, сентябрь айында бир канча тасмалардын бет ачары пландалганын белгилешүүдө. Бишкектеги кинотеатр ээлери бардык коопсуздук жана санитардык чаралар сакталат деп ишендиришет. Орусиянын Беларустун ички ишине кийлигишкени эң начар вариант экенин Франциянын президенти Эммануэль Макрон 28 августта Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларустагы кырдаалдын курчушуна жараша аскер кызматкерлерин ичинен резерв даярдоо тууралуу сөзүнөн кийин айтты. Макрон Украинадагы 2014 жылдагы окуялардын кайталанышын өзү да, немис канцлери Ангела Меркель да каалабасын эскертти. Француз лидери Путин тескерисинче Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Беларустун лидерин арачылык кылышына макул болууга үндөшү керек деп эсептейт. Владимир Путин кошуна мамлекетке аскер киргизери тууралуу так айткан эмес, бирок анын күч кызматтарынан атайын резерв камдоо тууралуу сөзү Евробиримдиктин мүчөлөрүн кабатыр кылды. Эске салсак, жума күнү Лукашенко өлкөгө батыштан коркунуч токтобосо, куралдуу колдоо көрсөтүү тууралуу Путин менен келишкенин маалымдаган. Африканын Уганда аймагына караштуу шаарлардын биринде чагылган 10 өспүрүмдүн өмүрүн алды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Андагы маалыматка ылайык, балдар футбол ойноп жаткан учурда күн күркүрөп жамгыр жаап баштаган. Балдар талаанын жанындагы чатыры жарым-жартылай жок болгон үйгө корголошкон. Бирок ал үйгө чагылган түшүп, 10 бала каза болуп, 4 бала жаракат алган. Маалыматта алар 9-дан 16 жашка чейинки өспүрүмдөр болгондугу айтылат. Жергиликтүү укук коргоо органдарынын айтымында Угандада мындай кырсыктар көп катталат. Үйлөрдүн көбү толук кандуу жабылбагандыктан чагылган түшүп каза болгондордун саны жамгырлуу мезгилде көп болот. Ушуну менен түшкү жаңылыктардын топтому аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.